Onu жаппай тұрыңыз. Каладагы Байтемирова көчөсүндө жайгашкан 72-чи көп кабаттуу үйдө жашаган жарандардын көпчүлүгү батирлерин ижарага берип, чет өлкөгө чыгып кеткен. Мында жашаган жарандар коммуналдык төлөмдөрдү өз убагында төлөбөй, алдынын карызы 5000 сомго жетет. Ош суу канал ишканасынын кызматкерлери күз айларынан бери ооз 2 жана кагаз түрүндө бир нече ирет эскертүү берген. Суун ичет, жок болсо бизге тынымсыз звонок кылат. Өздөрү төлөбөйт, квартирантты гана коюп туруп, үйлөрүн бүт барын квартирага берип койгон. Азыр ушул жерде 60% квартирант, 40% гана житель. Баары бекинип, квартиранттар 5-тен 6-дан жашайт, хозяиндер бар 1-2-ден справка алып келет. Анан биз менен жанжалга барат. Биз тастыктасак турсак дагы мен мынтем, мен антем деп баардыгы азыр ушундай нарушитель болуп кеткен. Мен кыйратам силерди, ана сотко берем дейт. Ошондой эле Кулатов кичи районундагы 19-үйдө да коммуналдык төлөмдөрдү өз убагында төлөбөгөндөр бар. Текшерүүчүлөр келгенде жашоочулар эшигин ачпай каршылык көрсөткөн учурларда кездешпей койбойт. Рейдтин жүрүшүндө кызматкерлерге эмес, телетоптун жумушуна да каршылык көрсөттү. Каршылыгына карабастан 2 үйдүн суу түтүктөрү кесилип, суу берүү карыздар толугу менен төлөнгүчө токтотулду. Элдин канча миллион карызы бар билесизби шаар боюнча? 18 миллион, сизге окшогондордуку бул 18 миллион карыз. Биз да налог төлөшүбүз керек, свет төлөшүбүз керек биз да. Даниярке. Эмеге эме болот. Рейдтин жүрүшүндө унаа жуучу жайлар жана ашкана ресторандарда көтүүсүз текшерилди. Унаа жуучу жайлардын учурдагы убактылуу ээлери ижарага иштетип, бул карыздар эски жетекчи төлөгөн эмес деген шылтоону айтып катышат. Бул жайдын 3 жылдык карызы 7000 сомдун тегерегинде. Ал эми шаардын чет жакасындагы Саудия ашканасы да 3 айдан бери суунун төлөмүн өз убагында берген эмес. Карызы 3000 сомдон ашып, бир нече жолу эскертүү берилген. Кафенин ээсинин айтымында чет өлкөдө болгондуктан төлөгөнгө эч ким болгон эмес. Жок, вакытты билбедим да мен, кече келдим. Болсо ар ай сайын 5 жыл, 6 жылдан бери вакытында өз убактында төлөп жүрөбүз. Эч карызыбыз жок да. 5 жыл, 6 жылдан бери төлөп жүрөбүз да. Суу колдонуучулардын карызы күндөн күнгө өсүдө. Ош шаардык суу канал ишканасына жарандардын 18 миллион сом карызы бар. Ал эми жеке ишканаларды кошкондо 28 миллиондон ашат. Карызы 20 000 сомдон ашкан жарандар да бар. Бүгүнкү күндө калктын жана коммерциялык ишканалардын дебитордук карыздары өсүп кеткендигине байланыштуу 1 айлык иш-чаранын негизинде рейд уюштурулду. 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл, 10 жылга чейинки карыздар бар. Аларды биз сот органдарында берип жатабыз. Андан сырткары ушундай тез иш-чараларды жүргүзүп, рейдтерди жүргүзүп, суусун үзүп же башка чараларды колдонуп, бүгүнкү күндө ошол иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Бул көп этаждуу, көп кабаттуу үйлөрдө үйдүн ээлери квартирант коет да, өздөрү Россия, Казакстан же башка чет мамлекеттерге чыгып кетип, коммуналдык төлөмдөр убагында төлөнбөй, ошонун эсебинен дебитор өсүп кетти. Өлкө боюнча Ош шаарында гана суу 5 сом 31 тыйындан эсептелип, эң арзан баада берилет. Үй бүлөдөгү бир жаранга таза суу үчүн 44 сом төлөнөт. Өзүн өзү каржылаган ишкана март айындагы жаандан улам шаар тургундарына таза сууну водовоздор менен үзгүлтүксүз жеткирди. Кызматкерлердин маянасы суу колдонуучулардан чогулган төлөмдөрдөн чегерилет. Андыктан ишкана шаар тургундарынын таза сууну жана канализациянын төлөмдөрүн өз убагында төлөөнү суранат. Исхак Туратбеков, Гайбул Лавазбек уулу, Ош ТВ.